İstanbul'da art-артынан жер титреди. Türkiyanın Борборунда бүгүн 23 апрелде 5 жолу жер титреди. Жер титирөөлөрдүн күчү 4 балдан 6 балга чейин жеткен. Çok şiddetli bir deprem oluyor. Önlemlerinin devam ettiğine biz şahit olduk. Bakıldığında deprem oluyor. Çok şiddetli bir deprem oluyor şu anda. Çok şiddetli bir deprem oluyor. Çok şiddetli bir deprem oluyor. İstanbul'da hissedilen çok şiddetli bir deprem oluyor. Sakin olalım. Çok yüksek bir deprem olduğunu söyleyebiliriz. Stüdyomuzda çok derinden hissettik. Çok derinden hissettik. Şilan anneme ulaşabilir misin? Çok derinden hissettik. Çok yüksek bir depremin olduğunu söyleyebiliriz. Çok yüksek bir deprem oldu. 3.9 büyüklüğünde bir depremin ardından İstanbul'da çok şiddetli bir deprem oldu. Көптеген реформалар жасалса, анын чоң рахмат бизге алга карап мындай айтканда тотальный контролдон объективный дискуссия болса, менде биринчи суроом мындай. Азыр сиз өзүңүз айтып атасыз, санарип текшерүүлөр ар бир тарапка единый налог отчетность и информационный расчеттун отчетностун санарип текшерүү бир автоматтык түрдө, допустим, единый налог 3 ай сайын болот. Азыркы болуп аткан нерсенин баардыгы цифровизация жүрүп, абдан ыңгайлуу, удобный, коррупцияны жокко чыгара турган, адамдарга шарт түзө турган ошол цифровизацияны внедренияндай киргизүү да. Жана сен иним айтып аткан маселени бүгүн базардан да бирөө көтөрдү. Муну баардык Кыргызстанда көтөрөт. Бул примерно мындай, силерге түшүнүктүү болуш үчүн. Жанагы телефондон эле приложенияны ачып, анан кийин энен ар бир адамдын уникальный коду бар да, мисалы үчүн апа, сиздики да бар. Паспортуңуздагы эле алып чыгып эле паспорттагы жана 12 санды жазасыз, фамилиянын атыңызды жазасыз, ошондо сиздин салыкка канча карызыңыз бар бүт чыгып калат, туурабы? Анан ошол жерден эле силер төлөп кошелектон. Салык биз аны көрүп турабыз дагы, силер налоговый инспекцияны көрбөйсүңөр, салыгыңар силердин үйүңөрдөн эле төлөнүп атат. Бул иним ошону айтып атат да, эмнеге барып кагаз көтөрүп барып отчет берип, усложнять этишпеш керек деп. Биз эми силерге түшүнүктүү болушун айтып атканда, биз ушунун үстүндө иштеп атабыз азыр. Бизде салык кейжи деген приложение бар. Азыр мына пайдаланганыңар бар болуш керек. Салык кейжи деген приложение бар. Бирок ал начар иштеп атат, аны моюнга алабыз. Ошол буйруса бир сен айткан маселе бир 6 айдын ичинде чечилет. Бизнесмендер боюнча ар бириңер 1С деген бухгалтерский учетный система бар го. Мисалы үчүн сен азыр өзүңдүн кабинетиңде эле отуруп 1С'ти толтуруп, аны фирманын бухгалтер толтуруп, директорго көрсөтүп, андан кагазды чыгарып алып, анан салык инспекциясына барып, анан кайсысын көрсөтөйүн, кайсысын көрсөтпөй коеюн, ана мындай болот го, алыш бериш дегенде. А бул жерде сен ошо толтуруп атканда эле образно мен салыкчы болсом мен көрүп турам. Сен жаздың го, 1 дедің, мен 1'ди көрдүм, 2 дедің, 2'ни көрдүм. Анан сен деген эле мен бияктан көрүп турам. Анан сен мени, мен сени алдай албай калам. Мына санарип тештирүү деген ушул. Сен мага келбейсиң, мен сага барбайм. Сен ошол жерден эле сводный отчет деп коет, отчетту клик, enter бастың, мен көрдүм. Бул эми дүйнөдө Эстония бизге окшогон кичинекей мамлекет, санарип тештирүүгө чейин 3 миллиард чогулуп чыккан, азыр 12 миллиардка чыгыптыр. Мына санарип тештирүү канча немен өскөн. 3000 салыкчы экен, азыр 1000 эле кыскартып коюптур. Анткени баарын санарип жасап баштаганда. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастамбек, 1999 жылы төрөлгөнмүн. Түкөстүн ломкүстүк оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ошол жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым
видеодо көрсөтөбүз азыр. Ошого ичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактарда мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат.